Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Азыр мен сиздерге азыраак продукция жөнүндө айтып берейин дедим эле. Анан балам да кошо жардамдашам дейт. Мен Лялечкам, эң кенжетайым. Экөөбүз азыр продукция боюнча айтып беребиз. Дофаберлик боюнча көп эле маалыматтар кете бербейт. Ошон үчүн ал жакта кандай продукцияларды алсак болот экен деген көптөгөн эле суроолор болуп атат болуш керек. Себеби бизге жакындан бери 100 балл жапса, пылесос утубаларыбызды айтып атат, кайра айтып атышат. Ошондуктан баарыбыздын 100 балл жапканга аракет жасап жатабыз. Эми 100 балл жабыш үчүн биз продукцияларды жакшы билишибиз керек. Продукцияларды жакшы билиш үчүн продукция жөнүндө видеолорду көбүрөөк көрүшүбүз керек. Мисалы, бул универсальный жидкий спрей пятновыводитель. Бул жөнүндө деле көп нерсе биле бербесеңиздер керек. Артикулу 11151. Бул пятновыводитель баягы шашып аткан учурда мындай рубашкалардын жакасына азыр мына мектеп башталды. Блузкалардын жакасы кетпей калат, рубашкалардын жакасы кетпей калат, особенно манжеттери кетпей калат. Ошол жактарга сээп туруп, анан стиральныйга салып койсоңуз да болот. Андан тышкары кийимдерге жвачка жармашып койгон болот. Же болбосо май тамка, жанагы швейный цехте иштеген эжекелер билсе керек, май тамкасы да мына ушул спрейди алып туруп чачып, анан бир аздан кийин жууп койсоңуздар, так калбай кетет да. Бул аябай сонун продукция, муну дагы көп сатышат. Анан мындан дагы аябай жакшы продукция бар. Ал пятновыводитель карандаш, бир күнү мен сиздерге мастер-класс көрсөтүп беремин. Анан бул боюнча дагы биле бербейт болушуңуздар керек. Водный спрей антистатик. Аябай сонун нерсе, артикулу 11263. Азыркы каталогда барбы жок билбейм, бирок негизи чыгат бул. Бул мага Салядан белек болуп келген, аябай сонун. Муну кантип колдоносуздар? Бул особенно азыр уже капроны колготка кийип баштадык. Мейли 100 ден, мейли 120 ден кийгенде деле баары бир баягы электризация болуп, кийим жармашат да, колготкага жармашып, прям жармаша берет го, ыңгайсыздык жаратат да. Мына ошол учурда көйнөктүн сырткы бетине мындан чачып туруп кийип алсаңыздар, эч кандай кийимиңиз колготкага жармашпайт. Бул сизди спасать этет. Көп учурда ошо колготкага жармашып калат деп биз подюбник кийип кыйналабыз. Акыркы күндөрдө андай подюбник кийгенде эле баягы мундагы адамдар эринбей подюбник кийчи, бирок азыр биз подюбник деле ашыкча нерсе кийгибиз келбейт. Мына ошол биздин помощнигибиз. Эгерде бул жок болуп калса, мунун ордуна спрей, разглаживающий спрей бар атайын. Сауле, азыр мен ошол продукцияны алдырып, ал жөнүндө да айтып берейин. Аны мага алып келип бергенче мен силерге ушул шампунь жөнүндө айтып берим келип атат. Хазат балам, момдайдын эмеси бар. Жанагы разглаживающий, сээп туруп мынтип койгон го футболкаларда. Ошону алып келсе, ошол жөнүндө айтып берейин. Саулечиң, билбейм, биякта ачып карап. Бул шампунь против перхоти аябай сонун экен. Мен да кызым чачым какаштап жаткандыктан ар нерсени попробовали. Ошол эле Фабриктин эксперт сериясында да пробовать эткенбиз, жардам берген. Анан биз муну дагы текшерип көрөлү дедик. Бул дагы жакшы жардам берди. Кимде какач проблема болуп атса, мына ушул шампуньдарды колдонсоңуздар болот. Андан тышкары жана айтып берейин дейм, уже бул жок калган бизде, уже пустой болуп калды. Себеби биз жай менен футболкаларыбызды, трикотаж көйнөктөрүбүздү мына ушу менен гана үтүктөп алып, муну менен кантип үтүктөйсүз? Мына чачып туруп эле, кол менен эле монтип коесуз. Мисалы, мына ушул сыяктуу кофточкаларды эле баягы кермеге жайып, эме болгондо керменин жайылган изи калып эмеспи? Ушул жерге муну үтүктөш болбойт да, бул үтүктөгөнгө болбойт муну. Ошол үчүн мынакей ушундай спрейди колдонобуз. Эгерде сиздин тойго кийчү көйнөгүңүз трикотаж болсо, мына ушундай алып алыңыз дагы. Тескери жагына сээп туруп кийип алсаңыз, ал биринчиден колготкаңызга жармашпайт, экинчиден брышын сонун кылып кетирип берет, үтүксүз эле. Анан мындай классикалык кийимдерге да чачып туруп үтүктөсөңүз, зыңк этип үтүктөп берет. Бул жакта бүт колдонуулардын баары бар, кантип колдонот, эмне кылат. Артикул 11285. Бул айрыкча эрте менен кетип кечине кийилген, баягы шашып аткан учурда аябай сонун да. Мен футболка үтүктөп алгам, жолдошумдун футболка кийет, мен кийгенде чачып туруп эле ошончо эле мынтип коем, бүттү.
таң калган биринчисинде андай болушу мүмкүн эмес деп, бирок бырышы кетип кадимкидей үтүктөлгөндөй болуп калат. Бул жөнүндө айтып бердим. Так что эртең менен кетип кечинде келип үтүктөнгө убактысы жоктор жана трикотаж кийимди кийип жүргөндөр ушундай водный спрей алсаңыздар болот. Анан бул жөнүндө да айтып бергим келип атат. Бул жөнүндө айтып бербесем болбос. Крем для очистки металлических поверхностей. Муну менен эмнелерди жуйбуз? Муну менен алюминий казандарга болбойт. Металлический болуп аткандан кийин, азыр мениким тетил жакта отат, идиш ягым. Металлический күмүш түстөгү, мындай кашыктардын саргарып калганын, ушул сыяктуу кастрюльдарды жуусаңыздар, ушул сыяктуу чайнек, тефальдар бар, ошолорду жуусаңыздар, бул аябай жаркырап калат. Анан ушундай раковинанын баягы эмеси барго, моюндары, бураңыштары, ошолорду да ушу менен жууп койсоңуз, губканын тескери жагына бир тамчы сыгып туруп, күзгүдөй болуп, мындай болуп жалтылдап калат. Дагы андан дагы бул пятновыводитель 13-12 каталогто катталгандар ушундай пятновыводитель алышты. Бул негизи кымбат турат каталогто. 399 сом болуш керек. Акция менен экөөнү алсаңыздар 259 сомго келет. Еще минус 20% скидка болот да. Ошондо силерге бир 220 сомго келип калат. Бул аябай сонун пятновыводитель. Бул боюнча тесттерди көрсөңүздөр болот YouTube каналынан. YouTube'да ачасыздар дагы пятновыводитель, порошок пятновыводитель деңиздер, жосу пятновыводитель кислородный универсальный деп туруп эле от Фаберлик десеңиздер кантип колдонгондору жазылган. Бирок кээ бир адамдар туура эмес колдоно эле негативный отзывдарда жазып койгон. Ага биз жооп бере алабыз, себеби муну туура колдонуш керек. Биринчиден муну чыларда ысык сууга чылашыбыз керек, кийимди салып коебуз да. Мейли зеленка, мейли май, кетчуп, помидордун тагы, клубниканын тагы биз дагы сиңдим экөөбүз эксперимент жасап тест кылып көргөнбүз. Аны да мен группаларга тараткам, ошол убакта кандай болуп кеткени, эмне болгону жөнүндө. Майлыктарыңызды элементарный биринчи муну эмне кылып эксперимент кыласыз. Эгер сиз муну саткыңыз келип атса, муну ачпай эле коюңуз. Сиз новичок болсоңуз, сизде пробниктерге 50% скидка деген бар да, жанагы бонус жакта бар. Ошол жактан карайсыз дагы, где-то 20 сом же 39 сом болуш керек мунун пробниги. 39 сомго мындай пакетикте. Сыртын сүрөтү ушундай болот дагы, анан мынчалык пакетикте болот. Ошону алып пробуйт этип көрүңүздөр. Жарымын салып туруп, 1 литр суу куюп туруп, кайнак сууга майлыктарыңызды чылап көрүңүз. Анан майлыктарыңызды жууңуз чылагандан кийин. Ошондо анан билесиздер да кандай кетирерин. Мындай, эгерде бул тканга да жараша болот, ошону айта кетейин, тканга да жараша болот, тканын структурасына жараша. Тканыңыздын кездеме мындай жумшагыраак болсо, же синтетика аралаш болсо, ал бат чыгат да. Бат чыгып дароо кетет. Эгерде ал тканын структурасында каттуу болсо, мисалы үчүн джинсы ушундайлар болсо, кичине бир аз көпкөрөөк чылайсыз. Возможно, түнү менен чылайсыз. Анын тактын ошол эле пятнанын эски такпы же жаңы такпы ошонусуна да жараша болот. Ошону да байкап көрүңүздөр. Анан эгерде көп убакыттан берки так болсо, анда сиздер 1 сутка чылап койсоңуздар болот. Андан кийинки продукция бул средство для чистки духовок и плит деп аталат. Бирок бул плиткаларды эле эмес, бул духовкалардын эле ичине эмес, бул казандарды, казан жугуч деп коюшат. Биз кыргыздар казан жугуч деп атат. Бул казандардын капкактарын азыр менин жанымда турат, мынакей. Постоянно буну колдонор да, перчатка кийип алып колдонуш керек, себеби бул химикат болгондуктан колду жеп таштайт да. Казандарды жуусаңыздар болот, майлуу эмне бар, каскандарыңызды жуусаңыздар болот, алюминий эмне болсо дагы бул тандабайт, айнек капкактар баарын тазалайт. Духовканын айнек беттерин, жанагы стенага прям эме болуп турат го, стенаны көздөй кеткен айнегин жуусаңыздар дагы кырбайсыздар, жумшак гана сонун кетип калат. Анан албетте идиш жууган средство, муну ар бир эле үй бүлө колдонот. Мурда идиш жуучу средство колдончу эмеспиз, майын чыгарып эле шорпудой кылып эле улам ысытып алып идиш жуусак. Азыр бизде көп моющий средствонун укмуш түрү бар, бир канча түрү бар. Эң арзаны 25 сомдон башталса керек, мила.
Анан фери бар, ферини арзан жакшы дешет, бирок бул феринин эмнеси жаман? Фери ооба көп идишти жууганга алы келет, бирок деген аябай көбүрөт. И аны кечке чайкаш керек болот да, анан конок тосуп аткан учурда аны кечке чайкаш дагы убакыт алат, анан чала чайкалып калган чыныга ичкенге туура келет да. Биздеги ар кандай оорулардын пайда болуусуна мына ошол биз туура эмес колдонулган идиш жуучу каражаттар да себеп. Ошондуктан анча мынча акчаңызды аябай эле муну алыңыздар. Фери менен бунун баасы бирдей эле болуп калат, себеби бул 1,5 килограмм. Бул концентрант, муну сууга аралаштырып алып колдонсоңуз болот. Эгерде өзүнө эле колдонсоңуз бир тамчы губкага и все, бир тамчы менен бир канча идиштерди жуусаңыздар болот. Анан мына байкаңыздар 0 жаштан өйдө деп турат. Мында химикат жок. Ошондуктан муну даже сиз жуулган суусун гүлгө, бакка, эмнени түбүнө куюп койсоңуз дагы алып чирибейт, эч нерсе болбойт. Продукция жагынан Envay'га окшоп кетет. Envay'дин продукциясы да ушундагы, бирок Envay'дин продукциясы өтө кымбат. Анткени ал американская продукция, а бул болсо российская продукция. Ошон үчүн жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. Эң мага жакканы ушул свежий лайм. Менин кардарларым бир гана ушуну алышат. Жыты дагы сонун, мындай өтө риск эмес, анан кою дагы да былтыйып турат. Азыркы каталогда жок экен, бирок ар каталогда чыкканда мен ушуну алып коем да, көп эле алып коем. Анткени мен кардарларыма бир гана ушуну жакшы көрүшөт баары тең. Пробовай эле башында жанагы малина, алма, лимонду да жакшы алышат, мятаны деле алышат, бирок мятанын жыты көбүнө анчейин жага бербейт да. Бул лайм болсо баарына кете берет. Артикулу 111.97. Ушу менен менин продукция боюнча обзорум бүттү. Сак саламатта туруңуздар. Видео жаккан болсо лайк басып, подписаться болуп коюңуздар.